Бүгүнкү тема: бул өлкөдө кыздардын армиясы курулуусу аныкпы? Же болбосо мамлекет тарабынан атайы закондук түрдө мамлекетке кызмат өтөөсү керекпи? Деген Израиль өлкөсүндөгү кыздардын армиясы тууралуу суроолорго жооп болот. Израиль армиясы бул өлкөдө жалпы калктын саны 9 миллиондон ашуун калк жашайт. Сүйлөгөн тили арабский, иврит тилинде сүйлөшөт. Бул өлкөдө кыздардын мекенге кылган кызматы бир гана балдар мекенге кызмат кылуусу керек деген ойдон алыс болуп келишкен. Жана мекенге болгон эң чоң парыз деп эсептешет. Дүйнөдөгү кыздар армиясы саны көп боюнча Израиль дагы эске алынат. Эркек бала болобу же жашы жетип бойго жетип калган кыз балдарды аскер кызматына тартылат. Азыркы күндө кыздардын армияга кызмат өтөөсүнө көпчүлүгү каршы чыгат. Себеби кыздарга эркек балдардын мамилесине карата жана диндинде тиешеси бар үчүн кыздарды мындай армияга барбоосун каалашат деп газета.ру кабарлаган. Израиль мамлекети дүйнөдөгү эң жаш мамлекеттерден болот. Израиль эркектер жана аялдар үчүн милдеттүү аскердик кызматына киргизген биринчи өлкө болду. 1958 жылы Израиль аскердик кызмат жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Ага ылайык 18 жаштан жогору, ден соолугуна байланыштуу үйлөнө элек, балдары жок аялдар аскерге чакырылат. Динчил аялдар үчүн бул жакта мамлекеттин кызматтары берилген. Жашы 17-18 жаштагы кыздар аскер кызматына чакырылгандан соң, булар психологиялык тест курстардан өтүштү. Андан кийин аскердик бөлүккө барат. Кыздар акыркы күндөргө чейин арткы бөлүктөрдө сигналист, автоунаа, айдоочу, дарыгер, компьютердик адис, учак техника жана кызматтарды кызмат кылып келишти. Инженердик жана танктык мектептерде кызмат өтөштү. Согуштук бөлүктөр үчүн адистерди даярдашты. Кыздарды аскердикке даярдоо максат жаш Израиль өлкөсүн сактоо максат болгон. Ошол себеп бул нерселерди кылуу үчүн мажбур болушту. 2000 жылы аял болобу, эркек болобу, экөөсүнүн тең согушка болгон укуктары бирдей болуп калды. Аялдарды бардык согуш кызматтарына иштөөгө уруксат берилген. Ошол эле учурда аялдар артиллериялык корпуска, жөө аскерлерге, брондолгон дивизияларга жана элитикалык согуштарга бөлүктөргө жөнөтүлө баштады. Азыр аялдар үчүн жабык кызмат орундары бар болсо да, аялдар эркектер менен бирдей негизде кызмат кылган. Ошентип Израиль өлкөсү бир гана мамлекетти сактоо эркектердин гана милдети эмес деп, кыздардын да мекенге сүйүүсү кызмат кылуусу салт болуп калды. Сиздер менен кызыктуу маалыматты бөлүшкөн Асанбеков ТВ болду. Эгерде каналга жаңы болсоңуз, каналга катталыңыз.